Мында суроо келди окшойт, жооп берейик кайла. Вакытыбыз канча вакытыбыз бар? 15 мүнөт вакытыбыз бар, Суроо келдир. Ассаламу алейкум устаз. Биз кыз Куран курсунда окуйбуз. Дуа кылыңыз, илимдүү айымдар көбөйсүн, урпактардан карылар чыгышсын. Рахмат айт. Аллаху акбар. Караңызчы, кандай сонун кыз Куранда окуйбуз дейт, Бир доорду өткөргөнбүз. Менин жаштыгымда эле кыз баланы окуткан эмес. Кыз бала окуучу беле, кыз бала эрге тиет деп эле турмушка берип салган. Эрге тийген менен баланы тарбиялаш керекпи? Же тийип алып ошодон кетиш керекпи? Жок. Караңчы, машалла, кыз Куранда окуйсуз, кыздардан карылар чыкса, кыздардан алымдар чыкса, келечекте балдарыбыз илимдүү болот. Биз бардыгыбыз Имам Аззам мазхабындабыз, Ханафи мазхабында. Я Алла, өзүнүн аты Нуъман ибн Сабит. Сабиттин баласы Нуъман да. Нуъман ибн Сабит. Сабиттин баласы Нуъман. Имам Аззам болушуна ким чоң салым кошту? Апасы да. 6 жашында Имам Азам 6 жашында Куранды баш аяк жаттап бүттү да. Охо, 6 жашында кары болду. 6 жашында Куран баш аяк жаттап бүттү дегенде апасы айткан. Эгерде атасы уруксатсыз бирөөнүн алмасыны жебегенде бул 4 жашында кары болот болчу деди. Муну атасы билесиз го? Суу агып кетип атканда алманы жеп албайт го? Жеп алат эмеспи, Жеп алат. Анан ойлонуп барып кечирим деп го. Ошол атасынын алманы жеп койгондугу баланы 2 жылга кечиктирди деди да. 2 жылга кечиктирди. Эми биздин ичкен аталар канча жылга кечиктирип атат, Насыбай аткан, темеки таткандар өмүр бойга кечиктирет го булар. Ошондон апалар, машалла, мына кыздарыбыз, Аллах Субхана Таала илимиңиздерге илим берсин. Алла Таала мына ушул Куранды жатташтыгы жеңил кылсын. Айылыңыздардан алима, хафиза, ата-энесине кыямат күнү алтындан тажы кийгизе турган уул кыздар чыксын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ата-энебиздин көзү өтүп кеткендердин ордуна балдары умрага же хажыга барып келсе болобу? Ата-эненин ордуна хажыга баргандан мурда өзү барып келиш керекпи? Ооба, хажы бадал деп коет муну. Ордуга атанын, эненин ордуга хажы бадал, буга барып келиш үчүн өзү ажы кылган болуш керек. Эгер өзүгө шарты жок боло турган болсо, анда мурда ажыга барып келген имамга акчасын төлөп бериш керек. Бул барып толук сиздин ата-энеңиздин атынан ажы кылып келет. Кээ бирөөлөр өзү дагы барды, бирок иши көп, бай, жумуштан бошобойт, убакыт өтүп атат. Ошол учурда акчасын төлөп берсе барат. Ажы бадал бар. Анан умрага барганда өзүңүз барып туруп, ошол жерде умра кыласыз, умра жеңил да. Андан кийин дагы ата-энеңизге умра кылып койсоңуз боло берет. Өзүңүз эле кылып кое бересиз. Бул оңой эле. Аны бирөөдү жөнөтүш шарт эмес. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Сизге чын ден соолук, узун өмүр, эки дүйнөдө бактылуу каалайбыз. Амин. Суроом, менин 15 жаштагы кызым түнкүсүн уктай албай, бирдеме баскансып коркуп жатат. Эмне кылсак болот? Күндүз деле, түнкүсү деле аябай коркот. Буга дем салдырыңыз. Анан биздин карыя апалары бар, жүрөгү түшүп калыптыр, жүрөгүнү көтөрүп коеюн дейт го. Жүрөгүнү көтөргүзүп коюңуз. Бул шариатка каршы эмес. Анан кээ бир апалар бар, кирнелейт, жыг эле нерсени сүйлөй берет, эмне сүйлөп атат түшүнбөйт өзү деле. Ачык айтпа десе айтпайт да. Бирок ошондон кийин деле бир жакшы болуп калат, Ошондой дагы кылдырыңыз. Жүрөгүнү көтөртүңүз, дем салдырдыңыз, анан отургузуп алып дух бериң агачы. Коркконго кош көрүнөт кызым, эч нерседен коркпай, сендей менде күчтүү эч жерде кызым жок. Сен коркпасаң ана мен кайка барам. Коркпа кызым, кеңири келгени бир деп, бетине аймап ал, бетиге түкүрүп таша дейсеңиз, ошентем дейт дагы коркпай уктап калат да. Бизде мына ушундай кээ бир адамды бизге жаштыгыбызда мына силерге шерик болот деп алып келип койду бир чоңолоо. О көрсө бизден беш бетер коркок экен да. Бирөө карады, карады, Анекти жабайлы деп жабалы, дүкүлдөп атабы, угуп атасыңбы деп кайра коркутат. О бизге шерик болуп келген өзүчү.
мындай болса чында эле коркуп баштайт экенсиң, чында эле угула баштады, жат деп эле төшөктүн ичинде ыйлайсың, ата качан келет. Укпайт олчу. Ошондон бул коркуп калган болсо, буга дем салдырасыз, жүрөгүнү көтөтөсүз, анан не коркпой турган сөздү айтасыз, анан келмени көбүрөөк айтсын. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллахны көбүрөөк айтса, жүрөккө тынчтык келет. Бул корго жүрөк тынч болбогондон акы-дүкөлө бергенде анан кандай уктайт, Ошого эмне кылат? Ошол себептерин кыласыз, иншалла жакшы болот. Ассаламу алейкум устаз, мен кыз багып алдым эле. Не дейт? Андан кийин төрөдүм. Кызым менин балдарыма махрам болуш үчүн канча өлчөмдө эне сүтүн эмизиш керек эле. Мен болгону бир чоң не дейт? Кашыкта эле берип калдым дейт. Сіз қызды бағып алғанда махрам болуш үчүн ал 2,5 жашка жетелек болуш керек. 2,5 жашка. 2,5 жаштан өткөндөн кийин бул сүттөн чыкты. Эми буга бир чака берсеңиз дагы махрам болбойт. 2 жагын тең эмип түгөтүп койсо дагы махрам болбойт. Бул махрам болуп калыш үчүн 2,5 жашка чейин эмне кылат? Эмизиш керек. Менден сүт чыкпады да, же болсо бул чоңоюп кетти да, эми сизге махрам боло албайт. Балдарыңызга, уул балдарыңызга. Анан бул сиздин жолдошуңуз менен жалгыз кала албайт. Түшүнүктүбү? Эгер уул багып алсаңыз дагы мына ушундай. Багып алган өтө сонун сооп болот. Алла разы болсун, машалла. 2,5 жашка чейин муну эмизип коюш керек. Сизде сүт чыкпаган болсо, бир тууган сиңдиңизге эмизип койсоңуз, сиз анын таяжеси болуп каласыз, дагы махрам болуп каласыз. Бир тууган таяжеси, өзүңүздүн бир тууган сиңдиңизге эмизип койсоңуз махрам болуп калат. Уул бала болсо дагы. Уул бала болуп туруп бул чоңой балагатка жеткенден кийин сиз менен бирге кала албайт. Кыз бала болсо чоңойгондон кийин атасы менен бирге кала албайт. Ата деп чоңойду, бирок ал менен бирге кала албайт. Анан сиздин балдарыңыз менен дагы бирге кала албайт. Мына ушундай. Анан ушул учурда бүгүнкү күнү этияттыктан айта турган нерсе имам катарында өзүнүн эле кызы, өзүңүздүн эле атасы, бирок ичет, кызыңызды жалгыз калтырбаң. Кызыңызды ага таштап кетпең. Мен кетип атам, атаңды карап тура кызым деп ичкен адам менен жалгыз калтырбаң. Макулбу? Аны менен калтырбаң. Я Рабби, кыз баланы чоңош өтө кыйын. Ошондон пайгамбарыбыз айткан, ким 3 кызды жакшы тарбиялап, жакшы жерге бере турган болсо, бейишке кириши важип, милдеттүү деген сөз да. Кирбейм десең да капап тыгытышат деген сөз. Себеби кыз баланыкы ушундай. Сахабалар экөө болсочу деди, экөө болсо дагы, бирөө болсочу деп сураганга уялышты. Кыз бала ушундай назик болот. Ошондуктан машалла. Анан кыз баланын дарыясы уул балага караганда жогору. Муну эркектерге көбүрөөк айтышым керек, мен айтып атам, бирок билип коюңуз. Уул Алланын ниаматы, кыз Алланын рахматы да. Түшүндүңүзбү? Уул деген сөз, мына суу мага ниамат азыр. Суу ичем, бул ниамат. Кыз болсо Алланын рахматы. Мынан жогору турат, урматтуу тууган. Ошондон кээ бир эркектер болот, дагы кыз төрөдүңбү дейт турганчы, жасап бер онда өзүң. Уул кылып жасап бер, колуңдан келсе. Жок, андай эмес. Ошондон кыз бул Алланын рахматы, сүйүнүш керек, кубаныш керек. Ислам дининин жогорку деңгээлде тургандыгы дал мына ушул жерде, урматтуу тууган. Энем 65 жашта, жүрөгү ооруп, жакшы баса албай жатат. Дуа кылып коюңузчу. Акырында толук дуа кылабыз. Аллах ооруду берген дагы Алла, шифасын берүүчү дагы Алла. Аллах таала энебизге өзүнүн шифасын берип, Аллахтын өкүмүн толук аткарууну насип кылган болсун. Ассаламу алейкум, сизге Алланын тынчтыгы болсун. Амин. Эки дүйнөдө бактылуу каалаймын. Амин. Менин бир балам грыжа оорусу менен ооруп, бир балам аттан жыгылып, акыреги сынган. Дуа кылып коюңузчу. Сизге салам, салаваттар болсун. Амин. Аллахтын сыноосу. Аллахтын сыноосу. Кээде ушундай сыноолор келе берет. Бир балаңды деп больницадан чыгарсаң, экинчиси болуп калат, экинчисini кылсаң, биягы өчөшкөндөй эле да. Ушул жерде Алла таала сиздин даражаңызды, Алла таала иманыңызды, сабырыңызды сынайт. Ушул жерде айыпты, кемчиликти өзүңүздөн издең. Мен не кемчилик кылып атам, не айып кылып атам? Өзүңүз эң биринчи тооба кылың, кечирим сураң. Я Алла, машалла, жолу намазыңыз бардык, ибадатыңыз бар. Ошондо дагы сыноо келип атабы? Анда Куранды ассаңыз, Шарх сүрөсү бар.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Ayet. Araplarda söz var. İza iştedde bikel belva fefakkir fi elem naşrah fa usrin bayne yusrayni iza fakkartahu fafrah. Sana kıyınçılık gelip bir balan ne oldu? Bir balam gırıca olup kaldı. İkincisi jığılıp akıra sındı. Üçüncüsü ne oldu? Komaga düşüp kaldı. Onu jardan bere turgan atası insult bolup kaldı. Özün bir butun kıyşay başladı. Bana öyle je o yaka jetpeysin, bu yaka jetpeysin. Uşunday ele bolup atkan uçurda sen Kur'an'da açıp Alam Naşrah suresini okusan sözsüz kuvanasın deydi. Sözsüz kuvan. Nege? Antkeni al surede Allah Teala özü uvada berip aytып atadi. Bir kıyınçılık menen söz iki jırgalçılık keledi. Bir kıyınçılık menen albette sözsüz sana iki jırgalçılık keledi dedi. Boldu, uşuga эле кичине чыдап койсоңуз, биякта кенен өмүр бойгу жыргалчылык жашоо бар экен да. Ошол эле учурда айттым өзүңүздө. Муну айтсаңыз бир нерсе эсиме келип кетти да. Keçe bir ağabız maşallah taksivayt etip жүрөт, taksivay kılat. Taksi kılganda эле бирөө чыкты dedi, ayal kişi balasını alıp эле bu taksiga oturgan eken tezirek aytang деп эле ыйлап алды дейт. Ne oldu? Tınçılık bu dese ne? Kudaydım bari kendim bolsa nege men mınday kılbay? Ne oldu? Tınçılık bu makul. Kayakaydayn dese adresi de aytып кеткен tezirek aytang. Akırı ayt kayakaydayn dese больницага. Ne oldu dese balası uksuz içip aldıdır. Ya Rabbi, makul eç nerse emas dese nargı balası aldыңкы күнү үйдөн качып чыгып кетип машина уруп кетиптир. Onu maşına vurup ketip, onu karagıça bul uyga kelse bul uksizdi çoğalıp, ucamanyağı kızarıp kuyup atıptır da. Anan eştense emez Allah'ın sabırı nege mınday bolup atat dese bul ayaldın özüden ketken eken. Kaysil jumuşka kiriptir, bilbeymin kirgenden keyin direktör aytıptır, joluğuңду çeçip, çaçıңды jandırıp жүрсөң, maňa zam bolosуң deptir. Bul zam boluş üçün bardyk joluğunu çeçip, oşo жерге zam boluptur da. Men işleşim gerek de, baldarımda karışım gerek de, mende ne küne deydi eken da. Kayra joluңdan sen zam boluş üçün şunday kılsaң, mına al sana azdık kılat. Dese Liboy uçurda salып alam da hazır 35'temin deyip. Yaşlı eken de kıskası. Liboy, salıqçan anda mına al sana azdık kılat dep sırazı aydaparından düşürüp koyup, bu sana azdık kılat dep gana aytıp koydum deydi. Oşontan bul Allah'tın oyunu emes. Çünkü bu şıldığında kalağında salып alan jönököy bir dünöge jetiş üçün bu işlerdi kılıştık özü jakşı emas. Kansedağı Allah Teala sizden darajаңызды көтөрсүn. Maşallah baldarыңызга Allah Teala şifa bersin. Ya Rabbi men bir balam gırıca orusu menen orudu bergende Allah şifasını berüşü de Allah Teala. Allah hasonata özü toluk ayıktırıp maşallah akıregi sıngandarına Allah hasonata özü şifasını berip turup gelecekte sizdi acıga umraga apara turgan insanların katarına koşsun. Allahu ekber. Maşallah. Assalamu alaikum koşunalardan ne dedi? Malinası bizden Agorotko köçüp kelgen. Oşoladı baldar jey berse bolobu. Bunu koşunağızdan soraң. Men jey ber degenge meniki emas da bolчу. Koşunağızdan soraң, koşuna mınalar buyaka ötüptür. Sonun eken baldar jey bersinbi? Den jok jebesinse anda alıp ötüp kettiň. Anda köçürüp kettiň. Menin balam jep koyup atat dep aytыңыз. Bizde uşunday öz ayıldardaçı koşunadan biri surap koyas, boldu kengire jey beresiz. Örügüde de biz batkenderimizge örük koşunan monondoy dep yaka jayıp durat. Anan ruksat bergen oşol sen jaka ötkön selerdiki jey bergile det. Jey beresin, birok bari kagıp ala albaysın anança. Jey bergile degende ошол курсаң toyga çele bir otol alıp kirip varena kılıp al degen emes da alçı. Oşonda koşunağızdan suraysiz dagın, makul dese kengire jey beres, jok dese anda lutça alıp ketçi, men balam jep koyup atat. Sebe senin hakkın aram bolup kalbasın, men dagı baldarımda bir jakşı adala ak menen bagayın dep aytasız. Assalamu alaikum ustaz, bizdin balabızdın tili keç çıkıp jatat, 4'kö çıktı, kanday dualar var. Bunu negizden Çubak Hacı'dan aytkan sözü var ele, tili keç çıkan adamdan Mekke'ye aparıp durup, oşol Kaaba'nın külüçü var go. Oşonu jalatıp koya turgan bolsa tezile süylöp ketet da. Je bolbosam hazır zamzam su var. Peygamberimiz aytkan az-zamzamu lima şuribalah.
Замзам суусу эмне максатта ичиле турган болсо ошого жетет деген. Бул адамга замзамды бериңиз. Анан муну ар кандай чоң адамга сүйлөгөндөй эле сүйлөй бериң. Биздики мына жаш балдардын тили башка. Анан чоңдордун тили башка да. Кел, кека, кач, бөчө деп эле коркута бербей. Конфет деп эле айтып, чоңдой эле сүйлөсөңүз, бул чоңдой эле чоңойсун да. Азыр караң, 15 жаштагы бала 25 жаштагы балдар менен бирге чоңойгон болсо, бул баланын кыргызору ушунчалык чоң болот, өзү менен тең бардык 15 жаштагылардан жогору болот. Кеми эми өзү менен тең балдар, менде идея бар, мандай кыласы таң калат. Мына чоң атамда эле сүйлөйт го. Неге? Алардын кыргызору жетпейт да. Ошондон чоңдой сүйлөп үйрөнүң. Бул келечектеги баатыр болуш керек. Кыргызды бир кыйынчылыктан алып чыга турган инсан болуш керек. Кыз болсо Курбанжандатка болуш керек, Бул азырдан деп бербей, сонун жакшы эле сүйлөй бериңиз. Макул? Анан бул дагы Кудай берсе тили чыгып берет. Жалпыбызга эле тийиштүү да. Ошондой эле, эгерде айыл өкмөтү министрлер менен бирге жүргөн болсо, анын деңгээли бардык айыл өкмөттөрдөн жогору болот. Ким китепти көп окуган болсо, мунун деңгээли китеп окубагандардын бардыгынан жогору болот. Кимдин байланышы Алла жана анын элчиси боло турган болсо, мындай деңгээл ааламда жок. Сиз өзүңүздү ошол жакка гана байлаң, макул? Бирөө мага айт, мен жардам берем десе, ошого ишенип албаң. Раса жардам керек болгондо айтсаң, ол сенен бетер отурган болот. Ушундай болуп атат да. Азыр сага чалайын дедимди депчи. Ошондон Аллага гана кайрылың, пайгамбар сүннөтүн аткарың, Кудай буйрса баары жакшы болот. Ассаламу алейкум устаз. Менин суроом, намаз окуп жатканда 2 рекеттен кийин аттахият окуганда салаватты кээде окулуп кетсе, намаз кайрадан окуш керекпи? Салават Аллахумма салли ала дегенде эсиңизге келди, туруп кете бересиз. Кийин сажда сабак кылбайсыз, намаз окуйсуз. Аллахумма салли ала Мухаммад дегенден кийин эсиңизге келди, турасыз дагы, акырда саждайы сау, унуткандык саждасын кылып коесуз. Акырда 2 рекат окуп бүттүңүз, аттахият окуп, 4 рекат окуп бүттүңүз, эмне кыласыз? Аттахият окуп бүтүп туруп, өзүңүз окутасыз, 2 жака ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум деп, 2 жолу сажда кыласыз дагы, кайра аттахиятты салаваттар менен окуп коесуз, намазыңыз толук болду. Бул унуткандык саждасы. Бул кээде мына ушундай, салаваттарды айтып аткан аттахият окуп турушуңуз керек эди, турбай калдыңыз, салаватка өтүп кеттиңиз, демек фарзды кечиктирди деген сөз да. Фарз кечиккенде унуткандык эмнеси болот? Саждасы болот. Экинчиден унуткандык саждасы. Кээде окуп атасыз дагы 2 рекатка отурбай да туруп кетип калдыңыз, 3-чү рекатка. Кайтып отурбайсыз, 4 рекатты окуйсуз дагы, акырда дагы ушундай унуткандык саждасын кылып коесуз. Түшүнүктүү? Мына ушундай. Сонун суроо, машалла. Жатарда дарат жок эле уйкунун адептерин окуса болобу? Боло берет, уйкунун адептери. Албетте дарат менен жатышлык бул фазилет, артыкчылыгы. Эгер шарттар болсо, жылуу суу болсо, үтүнчү бардык болсо. Анан шарты жок болсо, даратым жок деп анан мунун уйку адептерин айтпай, же болбосо муздак сууга таарат алып көр таква боло бербең. Макулбу? Таарат алменен жатышлык албетте фазилет, сүннет нерсе. Буга шарт жок боло турган болсо, ончукпай эле жатып ала бериңиз. Так, дуаларын окуйсуз, албетте адептерин айтасыз. Үчүнчү, гусулда сөзсүз даратты кошо алыш керекпи? Сүннет дарат алыштык. Дарат бул сизге түшүнүктүү болсун, бирачкасы. Гусул бул братаны. Братаны келгенде бирачка өзү эле кетип калат. Демек, гусул кылдың, дарат дагы болду, гусул дагы болду деген сөз да. Сен бардык денең жууп атасың да, ичиде дарат бар. Чыгып эле намазды окуй бересиз, Куранды окуй бересиз. Гусул кылып, эте дарат албай калган турбайбы деп, кайра дарат алсаңыз, ушул ысраф болот. Ушул ысраф болот. Чында эле. Ошондон албетте гусул алыштан алдын биринчи таарат алып алсаңыз, бул сүннет болот. Сооптуу иш болот да. Анан барып туруп гусул аласыз дагы, Курандагы окуй бересиз, намаздагы окуй бересиз, китептердин бардыгын кыла бересиз. Я Рабби, бир адамга намаз окубайсыңбы десем, желание жок дейт. Айттым, сенде эмес, менде дагы жок дедим. Десем, таң калат, онда кантип окуп жүрөсүң дейт. Айттым, Алланын буйругу да, Алланын өкүмү, ошого окуп жүрөм да. Бизде желание каяка бар экен билебиз да. Жайлоого чыгып алып, эки-экиден жетелешип, ак гүлдөр, көк гүлдөр деп шакта жүрсөң, желание раса бар да. Ошон үчүн Алла Таала тыюу салган. Намаз бул сенин желанияңа карабайт.
желание болгондо анан окуймун, анан пенсияга чыкканда окуй беремин. Анан бул убакыт жок. Намаз пайгамбарыбыз айткан диндин түркүгү. Намаз көзүмнүн кареги деген. Намазга өтө көңүл бурган. Пайгамбарыбыз намаз. 5 мал намазды Алла Таала фарз, милдеттүү кылган. 5 мал окусаңыз, Алла Таала кадырлап 50 убакыт намаз окуду деген сооп берет да. 1 мал окусаңыз 10 мал окуду деген сооп берет. 5 окусаңыз 50 мал дейт. Эми караң. Ким багымдат намазын калтырбай окуп жүрсө, Алла Таала бул дүйнөдө дагы, аркы дүйнөдө дагы ырыскысын кем кылбайт. Азыр бардыгыбыз ырыскы деп эле жүрөбүз да, Россияга чейин, бияга Америкага чейин кетип калдык да. Кетип өткөндө ham жөн кетпей, мени куугун туктады деп кетип атат да. Мени батырбады деп кетип атат, ошону ham кеткендечи. Эми караң, ким багымдат намазын калтырбай окуп жүрсө, бул дини ахиретте эки динен ырыскысы кем болбойт. Ушуга алымдарыбыз мисал кылып берип атат. Кой, кадимгиле кой. Жылына канча жол туат? Бир эле жол туат. Тууганда канчаны патыратат? Бирөө деле туат, Эки тууган анча-мынча эле. Бир деле туат. Аны союп жейбиз, базарга апарып сатабыз, тойго жетелеп барабыз. Түштөндүрүп конок өлдү да, бардыгы. Дагы деле кой көп да, Дагы деле көп. Эми итти караң, ит. Жылына канча жолу туат? 2 жолу туат. Тууганда 5-6-нан патыратып салат, Аны союп жебейсиң, анткени сен карайыс эмессиң. Тойго жетелеп барбайсың, мына итти кайга байлайын дегенди көрө элекпиз. Конок тоспойсуң, дагы деле аз да, дагы деле аз. Эмнеге десе, кой бул куптандан кийин уктаң деген сөзгө амал кылат экен да. Куптандан кийин уктайт, таңга маал, таң эми жарып жүргөндө туруп, Алланы зикир кылып кепшеп жатат экен да. Болду, буга ырыскы бөлүндү, береке келди, эми кызыктырбайт бул. Союп жейсиңби, тойго алып кетесиңби, башка кыласыңбы, сатып бересиңби, баары бир көбөйө берет экен да. Ит өз аты менен ит экен да. Түнү менен жүрүп, таң атайын дегенде уктап калат экен да. Ырыскы келерде уктап калат экен да. Эми өзүнүн ою боюнча эрте менен эрте 10-11де тура алат экен дагы, көчө күйөө балдарды ээрчитип алып жүрө берет экен да. Мында иштин уяты жок, көбөйүш керек деп элечи, жык болуп күйөө балдар менен көчөдө жүрөт. Дагы деле көбөйбөйт экен да. Неге? Берекеси жок. Ырыскысы жок анынчы. Ошондон урматтуу эжелер, апалар, балдарыбыз бойго жетти, кой, уктай берсин, үстүн жаап кой деп жаппастан, багымдат болгондо үстүнү жапканың, ага дозоктун отуну жапканың да, күйө берсин депчи. Жок, барып ойготуп тур, улум тур, намаз окуп, кайра эле уктайсың. Ана төшөгүңдү кайра оңдоп салып коем. Дагы бар, мына тайратта деп дайратка суу берип, окуп алып, эми уктай бер десеңиз, машалла, Алланын өкмөт кылды, ырыскысы келди, береке болду. Балдарымды кантип багам чоңоюп келет, анасы окууга кириш керек, элтеңине кайра сентябрь менен агат кийим алып берек, ызычуунун кереги жок. Даярбыз иншалла. Акыркы суроо окшойт. Ассаламу алейкум устаз. Студент кызым жолукчан, бирок окуу жайында директору жолугуңарды чечкиле деп урушат экен. Ошо туурабы? Эч качан туура эмес. Албетте биз мугалимдерге айтып атабыз. Мен өзүм мугалиммин. Бардыгы менен сүйлөшүп атабыз. Я Рабби. Айтып атабыз, кээ бир гана мугалимдер, бардыгы эмес, кээ бир гана мугалимдер ушинтип атат. Неге десең, себеби мага жакпайт. Эйлем кетейин. Сага жагыш үчүн дагы не кылыш керек бул? Анан урматтууган, ушундай мугалимиге сиз не кылыңыз, бизде даваттар ушундайга икрам деп коет, Өзүңүз китебин, бир китебин алып бериңиз, бир-эки ручка белек кылыңыз, тамак кылып бериңиз, ошентип бир белектерди жөнөтө берсеңиз, арабтарда сөз бар. Ал инсан абдул ихсан. Инсан бул жакшылыктын кулу деген. Бар анан кызыңызды сурап калат. Бизде эң өкүнүчтүүсү мына ушул да, өзү директор мусулман, кыппа кыргыз мусулман болбогондо да. Билет анан карыш чыгат да. Мыктыбек Ажыны билесиз, журналист. Ошол айтып атат. Үйдө ар дайым таалим болот, анан жолук салыш керек дейбиз, кызы чоңоюп келет да, мектепке барат, 1-класс. Ошентип жүрүп эле окуганда дагы орус класста окуйт экен да, орус мектепте. Ошентип сабак болуп жүрүп, бир күн кыз айтып калды, апа, ата, мен оронам, жолук салынам депчи. Кой дегенге тилибиз барбай калды дейт. Ишо бул орус мектепте да, бири-бирине карап туруп,
Экөө билбейм кандай кылабыз экен деп элечи. Баш катып калды. 2 ракат намазды окуп, Аллахтан сурап, макул деп жолугуп, өзү кирем деп атканда макул деп киргизип коюп, мектепке кетти. Келгиче титирип отурдук деди. Я Алла, эми шерменде кылба. Я Алла, кызымды эми уят кылба. Я Алла, кызым эми сынып калбасын депчи. Сабак бүтүп келди, кызымдан курсан адам жок дейт. Ата, апа, мектептин директору орус аял экен. Ошол не кылып тур, ошол күнү бардык окуучуларды жыйнап, Муктибектин кызыны чакырып, мен мусулманды өзүнүн кийиминде кийип келишini биринчи жолу көрүшүм кут болсун деп кызынын бетиден өбүп туруп, мусулмандар ушундай кийингиле деп коюптур да. Ошентип айтты, Аллахтын кудретине дуабыз кабыл болупту деп бир жагдан сүйүнөбүз дейт, бир жагдан ыйлайбыз. Мусулмандар ушундай кылып айтат го депчи. Ошундай кылып, азыр кызыма дагы ортакта детип ушундай кылып атат деп Муктибек өзү өкүнөт да. Сен мусулмансың го, неге каршы чыгасың буга? Бул Алланын өкүмү да. Бул инсандын каалоосу эмес. Бул арабтардын кийими эмес. Сизге ачык айтайын. Бул ар бир Алла Таала аял затыны кадырлап, аял затына гана өкүм берген. Бергенде дагы качан көчөдө жүргөндө гана, узун кийинип, жабынып жүр. Качан базарга барганда гана, качан чоочун эркекке аралашканда гана. Үйдө карагандай жүрө бер да. Жана айттым го, королевасыз да сиз. Үйдө агоротуңуз тосук, жолдошуңуз мененби көзүңүздү кып-кызыл помидор кылып боёп алың. Уруксат. Оозуңузду эмне кылың? Көзүңүздү капкара жүзүм кылып бояң, оозуңузду помидор кылып бояң, чачыңызды тым эле пушкин кылып таштаң. Мындай кылып темирлерди жык бардыгын тыгып таштай бериңиз. Уруксат урматтуу тууган. Кадырыңыз ушунчалык да, даразаңыз ушунчалык. Качан деп атат? Озун кийим жаанып жүрүп көчөгө чыкканда гана, базарга барганда гана, чоочун эркекке аралашканда, үйдө калгандай жүрө бериңиз. Сиз королевасыз, сиз ханышасыз. Ошондуктан шариатка киргизип атат. Кайсыл бир чоочун адам келип, дарбазадан шыкалап караса, көзүнү оюп алгын деп атат да. Неге? Бул үйдө королева жашап атпайбы? Көзүнү оюп алдыңыз, кыямат күнү жооп бербейсиз. Көзү оюлган адам жооп берет да. Буга биз качан амал кылабыз? Даватчылар кешке чыкканда гана. Даватта эшигиңиз такылдаганда гана жерди карап туруп, үйдө эркек киши барбы дейт. Бар, не болсо чакырып коесузбу? Мен сүйлөп атам го, мага кара десеңиз, карабайт, жок, көзүм оюп аласыз депчи. Даватта кеште жүргөндө гана амал болот да. Эми кайсыл аял заты каттуу айтам, кечирим сураймын. Бирок акыйкат дос балтадай кесип айтат, душман шекердей татып айтат. Кайсыл аял өзүнүн кадыр баркын билбеди, Алла өкүм бергендей кийим кийбеди, ачынып чачынып көчөгө чыгып кетти. Муну жаш бала дагы карады, 90га чыккан абышка дагы карады. Ана кимдин келини экен депчи. Карадың болсо, караган менен жүрөк жашта балам, сен түшүнбөйсүң деп атат да. Эми мен жаш 18 жашар кыз болсом, 90га чыккан абышка карады, көзүн ойгула дегенге шариатта уруксат жок. Уруксат жок. Ойсоңуз кысас дейт, өч алуу дейт, кайра көзүн ойгун дейт да. Ошондуктан кыздарыбызга, балдарыбызга баарын айтып туруп, жолук салдырып, мектепке жөнөтөбүз. Жана каршы чыкканга көрөк дуа кыласыз, икрам кыласыз. Иншалла бул дагы жалпы мугалимдер катары түшүнүп кала турган болсо, эч кандай таң калыштуу эмес. Менин баламдын табарсыгынын үстүндө гырыжа бир жагын жасатканбыз. Кайра чыгып атат. Дуа кылып коюңузчу. Сизге рахмат. Илахи амин. Жалпы Аллах Субхана Таала машрук болгон иштериңиздерге ийгилик, тапкан нерсеңиздерге береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык берсин. Аллах Субхана Таала ооруп жаткан, дегеле гырыжа болуп жаткан бизден дуа үмүт сурагандарды Аллах Субхана Таала жалпы ден соолугу таза адамдардын катарына кошуп, ошолорго шифасын Алла Таала өзү берсин. Жана ар бирибизде Алла Таала алганды дагы ыйманыбыз менен алсын. Эсеп китеп дептерибиздин оң тарадан беришини Алла өзү насип кылгын. Акыры кыяматта пайгамбарыбыздын шафаатын насип кылып, жаннаттан орун берип, ошону менен бирге өзүңдүн жүзүңдү көрүштү Алла насип кылгын. Я Аллахым, сурасаң беремин деген обадаң бар. Өзүң берген, сурашты билбей жаткан болсок, Алла өзүң тарбия кылгын. Биз ушундай алсызбыз, биз ушундай күчсүзбүз, биз ушундай муктажбыз, биз ушундай күнөөкөрбүз. Я Аллахым, өзүң кечиргин. Ушул жерде отурган апаларыбыз, жаштар карындаштарыбыз, эжелерибиз, жеңелерибиз, ар бириңиздердин Аллах Субхана Таала ыймандарыңыздарга күч кубат берсин. Ушундай мүмкүнчүлүк түзүп барып аткан имам Тала имамыбыздын дагы ден соолугун таза коюп, Аллах Таала эки дүйнөдө шерменде кылбастан, эки дүйнөдө жүздөрүн жарык кылсын.
Биздин ушул айткан сөздөрүбүздү жалпы дүйнө жүзүнө жеткирүүнү каалаган ушул жерде мелис жана улан таксыларыбыз ушун жардамчы жүргөндөрдүн дагы Аллах Таала ден соолуктарын бекем кылып, эки дүйнөдө шерменде кылбастан, эки дүйнөдө жүздөрүн жарык кылсын. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар би рахматика я